Бул февралда өткөн акция жооптуу бол деген акция. Бул негизи чоң иштин бир бөлүгү да. Бул кайсы иш? Бул инфекциялык эмес оорулардын алдын алуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштин бир гана бөлүгү. Жооптуу бол деген акция февралда эркектердин ден соолугун аныктап, ошолорду алдын алуу максаттагы акция болчу. Негизи бул акция 22-жылы башталган. Бул жылы 970 миң, 1 миллионго жакын эркек кишилер үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна келип, кан басымын өлчөп, сахардын көлөмүн өлчөп, кеңешин алып кетишти. Бул аябай жакшы прогресс. Анан бүгүн мына биздин швейцариялык өнөктөштөрүбүздүн жардамы менен эң жакшы иштеп берген үй бүлөлүк дарыгерлер топторуна биз сыйлык бердик. Бул эми мындай акциялар бул февраль айында гана эмес, бул жыл бою өткөрүлгөн жумуш биздин үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун. Анан кийин белгилеп кетчү нерсе жаңы түзүлгөн сапат бөлүмдөрү бүгүн катышып отурушат. Бул сапат бөлүмдөрү жетекчилерге жардам беришет. Кайсы жагынан булар жумушту анализдеп, кайсы жактарын жакшыртыш керек, кайсы жактарын өркүндөтүш керек, кайсы жактары кичине басаңдап атат, ошону аныктап жетекчилерге өзүнүн кеңештерин беришет. И биздин дагы ушу саламат сактоо уюмдары негизгисинен баштапкы үй бүлөлүк дарыгерлер борборлору, ушулар аркылуу биз алдын алуу жумуштарын күчөтөбүз. И мына бүгүнкү жыйын, бүгүнкү конференция ошонун бир далили болуп турат.